Assalamu alaikum, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Кытай шаарында дагы ушундай катуу бороон болуп жатат. Азыркы видеороликтен көргөнүңүздөрдөй шаардын арасын каптап, адамдарга зыянын тийгизүүдө. Адамдардын көпчүлүгү жабыркап баратат. Эмнеге мынчалык Кытайда бороон болуп жатты экен деп ойлоп жатсаңыз, ал жерде мындай бороон катталды эле экен. Улардын пейили бузулгандыгы үчүн ушундай бороон катталды деп бардык интернет колдонуучулары жазып жатышат. Бир гана мунун себебин Аллах Таала гана билет. Биз жөн гана пендебиз. Урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, видеого бир дана лайкыңызды басып, ушул видеороликти социалдык тармактагы досторуңуздарга жиберип коюңуздар. Ошондой эле каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарында кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгуроочону басып коюңуздар. Эгерде биздин каналга жазылган биздин көрүүчүлөр болсо, аларда текшерип койсо болот. Коңгуроочону күйгүзүп коюңуздар. Видеону көрсөңүздөр болот. Ушуну менен видеоролигибизди жыйынтыктайбыз. Видеодон көргөнүңүздөрдөй эле Кытай шаарында да тынчтык болсун. Бардык эле өлкөдө тынчтык болсун. Урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү, чет элдин көрүүчүлөрү, албетте видеого лайк басып коюңуздар. Ушул видеоролик кимдир бирөө үчүн сабак болоор. Мындай болуп жатса, кээ биркилер үчүн кыямат жакын болгондой боло берет деген комментарийге ар ким өз оюн жазып жатат. Кытайларга жакшы болду. Алардын кылган иштери ушундай аша чаап кеткен болчу. Жакшы болду, кырылып жок болуп кетсин деп жазып атышат. Урматтуу көрүүчүлөр, антип жазбаңыздар. Биз табалагандай болуп калабыз. Сиздер болгону ушул видеороликти таратып, башкалардын сабак алуусу үчүн албетте жөнөтүп койсоңуздар ошол гана жетиштүү. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздөн амандашканча калыңыздар.